Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан Лелиндик жаштар союзунун Ат Башы районунун комсомолдору. Ушул күрөөлүү күздө абасы таза бийик тоолуу ак мөңгүлүү Ат Башы комсомолунун даңктуу 100 жылдыгына кош келиңиздер. Комсомол бизге жаштыкты берди, энергияны берди, таалим тарбияны берди, күжүрмөндүктү берди, эл үчүн кызмат өтөөнү, турмушка болгон багытты берди. Ат Башы комсомолу ар качандан бир качан ушул бийик тоолуу, жайы кыска, кышы узун, табигаты татаал, деңиз деңгээлинен 2800-3000 метр бийик Борбордон алыс райондогу күрдөөлдүү иштери, шамалдай мүнөздөрү, кажыбас кайраттары менен сыймыктанат. Ооба, тагдыр бизге Ат Башыныкындай башка эч жерде жок таза табият кооздукту, абасы таза климатты, буюткулуу элибизди, айтылуу кошой коргон чечтөөнү, Арашан менен Чатыр көлдү, Аксай менен Арпаны берди. Ушундай жерге жараша бизге эл ичинен чыккан даанышмандарды, баатырларды, мамлекеттик кызматкерлерди, эмгектин алдыңкыларын, коомдук жана мамлекеттик ишмерлерди берди. Ал эми булардын бардыгынын алгачкы турмуш сапарлары комсомолдон башталган. Биз эми өз заманыбыздагы комсомолго кызмат өтөгөн инсандарды санайлы. Жаныбек Турсунов, Бурул Өмүрканова, Шаршек Нурманбетов, Кымбат Рыскелдиева, Үсөш Арзыматов, Болот Исаев, Мамыталы Бектурганов, Кадырмамбет Такыров, Халича Ибраева, Жаныбек Дүйшеев, Мирбек Султангазиев, Алмаз Таштанбеков. Булар ушул биздин районубуздун даңктуу комсомолдук уюмунун башында турушуп, ар кимиси өз мезгилине жараша жаштар уюмун жетектешип кызмат өтөшкөн. Ушул жылдарда Ат Башы райком комсомолунун бардык жүгүн ийиндерине көтөрүшкөн, ар тараптан сыналган райондук комсомолдук актив өсүп чыккан. Алардын бардыгынын аттарын бул чакан слайдда саноого мүмкүн эмес. Ошондой болсо да Арыков Бейшеналы, Өмүралиева Шайгүл, Сугакожоев Мурат, Курманалиев Төлөкабыл, Таштанбеков Алмаз, Шабеков Мукамбет, Жантемиров Исмаил, Хасиев Аскарбек, Айтмамбетов Кален, Касиев Замир, Иманкулов Мурат, Асеков Шаршен, Мамбетөмүров Дүйшөк, Касмалиева Динара, Нааматбеков Сагынбек, Исаков Алик, Жусупов Касымбек, Мамбеталиева Шакен, Сагалиев Муктар, Дүйшалиев Акималы, Кабаева Бурул, Жумалиев Сталбек, Чотукеева Шаарбүбү, Жээнбаева Зыйнагүл, Чодураев Турдубек жана башкалар өз жаштыктардын күрдөөлүү учурларын комсомолдук ишке, комсомолдук аппаратка жана анын баштапкы уюмдардын иштерине арнашкан. Ушул жылдары биз райондо сыймыктанган ондогон эмгектин алдыңкылары, комсомолдук жаштар бригадалары жана алардын мүчөлөрү өсүп чыгышкан. Бүгүн биздин жердештерибиз Ногойбаев Жантайбек, Султанакунов Зарылбек, Бекиров Бейшеналы, Исмакунов Исмат, Исакжанова Муарек, Карымшакова Айшек, Тайкожоев Кутан, Акиликова Акылай, Солтубаев Таштанбек, Иманалиев Медет сыяктуу төштөрү орден медалдарга толгон уул кыздар менен ар убакта сыймыктанышат. Эми биз улуу муундардын эмгектерин айттык. 70-жылдардан тартып Ат Башы райком комсомолун жетектегендердин сап башында тургандардын бири Кыргызстан ЛКЖС Ат Башы райкомунун биринчи секретары, райондук партия комитетинин бюро мүчөсү Болот Исаев жөнүндө айтпай кетүү мүмкүн эмес. Табиятынан эрудит, харизматик, өкүм жана тапан, кайсыл ишке барса да иштин майын чыгарган Болот Исаевич өз эли журт үчүн, комсомол үчүн ат көтөргүс эмгек өтөдү. Ал кезде жаштар райкомунун биринчилерин карап түстөнүшчү, ошолордой болууну каалашчу, ошолорду туулашчу. Капкара костюм, капкара чачтуу, табиятынан арык Болот Исаевич чыныгы комсомол үчүн туулгандай сезилчү эле. Ал жакшы иштеди. Жакшы заманда партиянын талабы чыныгы күчүндө турганда иштеди. Чыныгы комсомолдук биринчи секретардын член бюронун деңгээлинде иштеди. Ошол комсомолдон алган тажрыйбасынын аркасында ал кийин райондун акими, колхоздун башкармасы, эл депутаттарынын Арын областтык кеңешинин төрагасы болуп үзүлүү эмгектенди. Башкасын айтпаганда да райондо аким болуп турганда Аракет программасынын негизинде республикалык кеңешме семинар өткөрүп, Ат Башынын атын республикага угуспадыбы.
Биз бул сыймыктуу агабызга узак өмүр, чың ден соолук турмушундагы мындан аркы жакшылыктарды каалайбыз. Болот Исаевичтен кийин райком комсомолду 1977-81 жылдары кесиби боюнча экономист Мамыталы Бектурганов жетектеди. Кубан Бектургановичтин райондо эмгеги көп, баскан жолу да даңктуу. Комсомолдон кийин райком партиянын уюштуруу бөлүмүндө, райондук элдик контролдо, эл депутаттарынын ат башы райондук кеңешинде, ат башы райком партиясынын биринчи катчылыгында, аягында ат башы райондук администрациясында күрдөөлүү эмгек өтөдү. Табиятынан токто, чыныгы аппаратчы, комуста кол ойното билген Кубан Бектурганович Байдылда айткандай, тоо жылбаса жылбайм деп, тоолорумду кыйбайм деп, райондун аппаратында аягына чейин иштеди. Мүнөсү жагынан атактуу сынган кылычтагы Абил бийди элестетет. Бул кишинин баскан жолу да ар убак жаштарга өрнөк. Кадырмамбет Такыров. Бул ысым баарыңарга тааныш. Бүгүнкү дасторкон, ушул жолугушуу салтанаты, акча жыйноо, мал союу ушул кишинин мээнети. Бир нерсени уюштурбаса тынч тура албайт. Өткөн жылы партияда иштегендердин улуу муундарын жолугушуусун өткөрдү эле, быйыл эми минтип комсомолдун 100 жылдыгын өткөрөм деп үй жайын таштап көчүп келип олтурат. Кадырмамбет Такыровичтин чыныгы адамкерчилиги, ишти уюштура билгендиги чоң талант. Райондун тарыхын, кимдин ким экендигин, ким менен жүргөндүгүн, ким менен баскандыгын жат билет. Көп кадрларды тарбиялаган, кандай киши болсо да ийге келтирет. Иштөө ыкмасы боюнча атактуу иштил истеген Мюллерге окшош. Кытылдап күлүп жатып, сеники туура деп жатып эле өзүнүкүнө жетишет. Бүгүн биз Кадырмамбет Такыровичке баарыбыз ыраазыбыз. Ушундай бир киши керек, Кудайым ден соолук берсин. Халича Ибраева, Жакшатанын кызы. Биздин сыймыктанган кыздардан чыккан комсомолдук кадрыбыз. Аппараттан өскөн, райком комсомолдун инструктору, уюштуруу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1986-88 жылдары Кыргызстан комсомолдун ат башы райкомун, анын бюросун жетектеген. Халичанын табигый токтоолугу, иштин көсүн билгендиги жана аны уюштура билгендиги, адамдар менен тил табыша билүүсү райондогу көп жакшы иштердин аткарылышына өбөлгө түскөн. Ийгилик каалайбыз. Дүйшеев Жаныбек Мамбетжумаевич, кесиби боюнча окумуштуу агроном. Жаныбек чарбадан өскөн жигит. 85-87 жылдары 1 май колхозунда башкы агроном, 87-88 жылдары райком комсомолдун 2 секретар, 88-90 жылдары райком комсомолдун 1 секретары болуп иштеген. Жаныбек Мамбетжумаевдин иш билгилиги, комсомолдук тажрыйба анын келечектеги кызматтык карьерасына шарт түскөн. 2010-12 жылдары ат башы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким, 2013-21 жылдары 8 жыл бою Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Нарын областык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси болуп иштеген. Ат башы районунун ардактуу атуулу мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси. Темиров Мирбек Султангазиевич. Аккан арыктан суу агат дегендей, Мирбек Жакшатанын баласы. Атасы Султангаzy Темиров агабыздын ат башыда ат көтөргүс эмгеги бар. Мирбек кесиби боюнча инженер куруучу. 1986-91 жылдары комсомолдун ат башы райкомунун инструктору, бөлүм башчысы, 2 секретары, анан 1 секретар болуп эмгек өтөгөн. Комсомол Мирбекке жакшы тарбия берди. Сайы сурагандан кийин да ар кандай жооптуу кызматтарда, уюштуруу иштеринде жүрдү. Жогорку кеңештин аппаратына чейин барып иштеди. Замандашта Борбордук шайлоо комиссиясында мына ушунун баары аны чоң такшалуудан өткөрдү. Эл алдындагы жоопкерчиликке түрттү. Башкасын айтпаган күндө да ал Кыргызстан комсомолдун 100 жылдыгын өткөрүүдө, комсомолдун Нарын областык иш-чарасында чоң эмгек өтөдү. Азыркы учурда Мирбек Султангазиевич ат башын фондусунун координатору, Черик Ата коомдук уюмунун директору. Таштанбеков Алмазбек Мамбетакунович. Кесиби боюнча педагог. Комсомолго 87-жылы Кызыл Туй колхозунун комсомол комитети болуп шайлануу менен аралашкан. 1988-92 жылдары Алмаз Мамбетакунович комсомолдун ат башы райкомунун бөлүм башчысы, 2 секретары, анан 1 секретар болуп иштеген. Алмаздын комсомол иштеген жылдары заман алмашкан, демократия менен оппозиция баш көтөргөн, рынок ар кимди алка жакадан алып, ар ким өз билгениндей жашоого камурган учурга туш келген. Өлкөдө хаос түзүлгөн, жаштардын көбү жумуш иштеп шаарлап, көрүнгөн акча чыккан жерде иштөөгө түшкөн. Мындай учурда аларды учетко алмак түгүл бириктирүү, бир демилгеге баш ийдирүү кыйынга турган. Мына ушундай шартта 1992-93 жылдары Алмаз Кыргызстан Жаштар Союзунун ат башы райондук кеңешин жетектеди. Бул айтканга оңой, аткарганга келгенде абдан оор милдет эле. Ошол учурдагы ошол эмгеги үчүн Алмаз ар дайым сый татыктуу. Муну менен комсомол бизге
кандай адамгерчиликтүү, кандай максатка умтулган, эл мүдөөсүн утурлаган татыктуу жана ишенимдүү кадрларды тарбиялаганын айтсак болот. Эми Ат башы комсомолунун атын чыгаргандар жөнүндө эң обол айта кетиш керек. Тоолуу Нарын областында Эделбештен кийинки экинчи болуп, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгон андагы 1-май колхозунун тоо гүлдөрү комсомолдук жаштар бригадасы комсомолдун тарыхында калды. Анын уюштуруучусу Жылкычы Жусупов азыр ушул залда отурат. Ал кез пландуу экономиканын күчөгөн учуру. Республика 10 миллион койго көрсөткүч милдеттеме алып, биздин крайда коомдук малды асыроо боюнча 1-чи орунда турган. Тоо гүлдөрү комсомолдук жаштар бригадасы ошол коомдук мал үчүн жети продукциянын той цехинен чыгарып, андан сырткары колхоздун сак малына, той топтоосуна, сугатына, чөп жыйноосуна толук жардам берүүчү. Кийин 1991-жылдан баштап мындай бригададан 1-май колхозунда 6 уюштурулган. Бул бригадалар колхозду толук шепке алган. Комсомолдун кадыр барып өскөн жетекчилери комсомол менен эсептешип калышкан. Бүгүн Тоо гүлдөрү комсомолдук жаштар бригадасынын бригадири, кийинки колхоздун комплекстүү бригадасынын бригадири жана башкы инженери Жусупов Жылкычынын эмгегин баса белгилеп, ушул 100 жылдыкта айта кетпесек болбойт. Мына ушундай комсомолдук жаштар бригадалары Ак Жардагы Талаа жылдыздары, Ачык Айымдыдагы Максат, Жаштык, Достук, Куйбышев, 22-чи Парсчейс, Пограничник, Калилин колхоздорунда дагы уюштурулуп, өз учурунун өндүрүшүнүн жанып турган чырактар болушкан. Буларга эл ишеним арткан. Талаа жылдыздары жөнүндөгү жакшы пикирлүү макаланы Кыргызстан Ленин комсомолунун летописинен окуганымда кандай сыймыктандым дейсиз. Мына ушундай иштерди уюштурууда чарбалардагы баштап комсомол комитетинин секретарларынын ролу абдан чоң эле. Наматбеков Сагынбектин эстирдин 50 жылдык атындагы совхоздо канча эмгеги калды. Исаков Алексис райкомдун бюросу эмес. Жусупов Касымбек алыскы погранич комсомолун жетектегенде чарба кадимкидей кыймылга келген. Касымбек өзү да кичинекей, дайыма чолок курткачан, козироктуу тумак кийип, сууктан шарптын мойнуна 3 ороп чоң сумкасын көтөрүп анан райкомго келчү эле. Ушул жигит кийин айылдык кеңештин депутаттыгына, колхоздун правлениясынын мүчөлүгүнө шайланып, анан айыл чарба институтуна өтүп, турмуш сапарын андан ары уланып кетти. Ат башы мындай балдары менен ар дайым сыймыктанса болот. Ат башы комсомолу сыймыктанган азыркы күндө тээ борбордо жүрүшкөн биздин маяктар бар. Комсомолдун Нарын обкомунун 1-секретары, кийин Ысык көл Нарын бириккендеги обкомунун секретары, республикалык жаштар сайысын жетектеген Канышай Апышма Саякбаева, Кыргызстандын эл баатыры, белгилүү ишкер жана меценат, Нарын областынын губернатору, Бишкек шаарынын мэри, убагында комсомолдун борбордук комитетине чейин иштеген Аскар Мааткалович Салымбеков, өз убагында Тянь-Шандын Эделбейс комсомолдук жаштар бригадасынан талпынып учуп чыккан комсомолдун борбордук комитетинин секретары, Нарын обком комсомолунун 1-секретары, партиянын Ат башы райкомунун секретары, Нарын мамлекеттик университетинин проректору Майрам Акматалиева, өз учурунда Ат башы райком комсомолунун бөлүм башчысы, 2-секретар болуп үзүлүү эмгектенип, кийин коопсуздук кызматына кызмат өтөөгө кеткен Бейшеналы Арыков, белгилүү ишкер жана меценат, комсомолдун Нарын обкомунун кызматкери Турдубек Мамбетов, комсомолдун Ат башы райкомунун Нарын обком комсомолунун кызматкери, партиянын Ат башы райкомунун 2-секретары, кийин Куйбышев атындагы колхоздун башкармасы, азыр республикадагы белгилүү мамлекеттик кызматкер Мендекеев Рахмакул Абдыманович, Ат башы райком комсомолунун 3-секретарлыгынан өсүп чыгып, Ысык көл обком комсомолунун 3-секретары, кийин Нарын обком комсомолунун 1-секретары болгон Касымалиева Динара Жунусова, Мамбет Акунова, булар биздин сыймыктуу уул кыздарыбыз, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер. Ал эми мамлекеттик ишмер деген статус баладан балага каршы сыймык. Ушул жерде сиздердин араңыздарда отурган Ат башынын жалындуу эр жүрөк кызы, өз убагында Ат башынын 25-чи Парсчейс атындагы совхоздун комсомолец Чавана Мубарек Исакжанова эжебиз жөнүндө айта кетпесек болбойт. Мубарек эже орто мектепти аяктагандан кийин комсомолдук путевка менен чабандык ишке аттанып, кысыр калды 1-чи туут койду алып, аны 5-чи туутка чейин баласындай багып, ошол 5 жылдын ичинде ар койдон 103төн 134кө чейин төл алып, 3,8 килограммга чейин жүн алып берип, башын 100% каман сактоо менен Кыз Чабан деген атактуу атка конуп, республикага дүңгүрөп аты чыккан эже биздин бүгүнкү сыймыгыбыз. Урматтуу замандаштар, деген менен биз сиздер менен бүтүндөй бир муундун оомал төкмөл кырдаалын өткөрдүк. Жаштыкты бердик.
колдон келишибизче элибизге жерибизге кызмат өтөдүк. Мезгил жашоо өмүр өктөмү деген ушул экен. Жаш өткөндө заман алмашканда чилдей тарадык. Ар ким өз жашоосу менен кетти. Бирок биз жаштыкты сагындык. Ошол комсомолдук кезди сагындык. Жан койбой ай күн асманды, жасылбай канча кат калды. Жылмайсаң жылдыз суктанган 25-30 жаш калды. Ошонун баары эми жок. Азыр опоосуз күндөр башталды. Бар болгула урматтуу комсомолисттер, бүгүнкү жолугушуубуз кут болсун, майрамыңыздар менен.